баладай болуп ушу оюнчукка тиги буга мындай кызыкчу эмес экен. Менин ата энем экөө тең музыка жандуу экен да. Бала чак дегенде эми Ошондо мен бир 3-4 классым. чыгарган оңдоруңуз бирин экини эсиңизде? Айлаш жылдаш төрөлгөн. Ушинтип на. Бул өзүнөн өзү келет да. Сен жан дүйнөңгөчү. Жума Мүдүн Ширалиевке атай алып барып, анан кийин Ырдатып көрүп, аябай көп ырдап бердим ал кишиге. Канике Эралиеванын ырлары. Саякбай атабыз анан батасын берди да. Атайбек ага ал түштүктөн, сиз болсо түндүктөн. Эки жактын тең каршы болгонуна карабай, экөөбүз үйлөнүп алып атпайбызбы? Бала чаканы багыш керек, чыгармачылыкка дагы өзүнчө көңүл буруш керек. Атайбек иштеди, охранник болуп, бизди бакты. Бирөө ак десе, бирөөсү жок, сары дейт. Азан аяк кагышат. Экөөбүз тең ак көңүл экенбиз деп ателе унутуп калып. Атактуулуктун жакшы жактары да бар. Сиз Канике Эралиевсизби десе, ооба мен деп айткандан уялчумун да. Үндү ийик созолу, күлкү менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Наамдар болот да, эл артиси, эмгек сиңирген. Киши саалы, домкраттар менен алгандар абдан көп да. Кээ бир чиновниктер ушу залкар ушу. Андай нерселер бизде бир тойло болду да. Алла Пугачева 76-га чыгыптыр. София Ротару деген ырчы бар, ал 78-ге чыгыптыр. Кез-кезде макияж жасап, мына азыр да макияж жасап келдим. Кудайга ишенүү маселеси, Кудай менен сүйлөшүү. Мен намаздамын. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маектешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде конок бар. Коноктун аты жөнү Кыргыз Республикасынын эл артисти Каникей Эралиева эже келип отурасыз. Кош келипсиз. Атайын көп пландарыңыз бар экен. Бир күндө графикке койгон өзүнчө бир иш пландарыңызды мага да буруп атайын келип бергениңизге мен ыраачылык билдирем эже. Анан мен сиздин чыгармачылыгыңызды аябай сыйлайм, ырларыңызды угам, машинеде болсун, үйдө болсун, өзүм кыңылдап ырдайм дегендей. Анан эми бул подкаст деп коет, пикирлешүү баягы илгерки эле маектин пикирлешүүнүн узуну экен, кыскача айтканда. Анан мен эми көрүүчүлөргө мындай маалымат иретинде айтып коеюн, эми сизди баары таанышат, билишет. Сиз 1956-жылы 9 январда Актала районунун Дөрбөлжүн айылында, Баятов айылында төрөлүпсүз. Анан мен маалыматтарды интернеттен карадым. Мен окуганда, мен билгенден мындай баладай болуп ушу оюнчукка тиги буга мындай кызыкчу эмес экенсиз. Анан ушу музыка деп эле, ыр деп эле ушу бала чагыңыздан эле оон чыгарган экенсиз. Ушул чындык кандай? Туурабы же мындай? Туура. Себеби биз ал кезде, биздин бала кезибиз, башынан айтсам, мен ата энем студент болуп Фрунзеде, азыркы Бишкек, анда Фрунзе ошол жерде окуган экен да. Анан ошондо менден улуу агам Кубанычбек ошо төрөлгөндө чоң энеме бериптир Акталагачы. Анан ал 1 жашка чыкканда чарчап калат. Анан кийин ошону мен төрөлгөндө анан баягы атам маналы мамам айтыптыр да апама, сен апаңа бербейли көлгө депчи. Себеби чочуп калды да, эми бул эркек баласы чарчап калса. Анан мен ошондон мен төрөлгөндө ошо бир 6 ай болуп калганда мен апам ошондо тиги тайынем да калый көлдө малчы экен. Анан чабан экен да, абышкасы экөө. Садык деген абышкасы болгон, ошо тайтам, экинчи тайтам. Анан ошо апама анан алып барып беришиптир мени. Менден кийин иним Кадырбекти да алып барып бериптир. Ошол баягы тигилер окуп атканда ошо апам жакшы баккан экен да. Анан ошентип мени бакты. Менден кийин ошо Кадырбекти бакты апам. Анан ошону менен менден кийинки төрөлгөн инилеримдин баарын апам багып берди да. Себеби баланы жакшы бакчы калый апам. Анан ошо менен апамдын колунда чоңоюп, 1-класста ошо Рыбачы, азыркы Балыкчы шаарында 1-класска барып, апамдын ушул жанында жүрчүмүн да. Апам
бир жыл Акталага кышсасы Акталадан окуп, кайра Ырбачка кетсе аяктан окуп, ошентип бала чагым көбү ушу көлдүн жээгинде, балыкчы шаарында, Ырбачы болчу ошо шаарда өткөндө. Анан кийин 8 классты бүткөндөн кийин эле ушул Фрунзедеги Мураталы Күрөңкеев атынан музыкалык окуу жайына тапшырып, даярдоо классына, курсуна да баянды. Мен анда баянды ойноп, бир топ оондордун автору болуп калгам. Анан ошол жакта Күрөңкеевди окуп, анан ошол жерден 5 жыл окуп, анан аны Атай жолдошум Атай армиядан келип калды, экөөбүз чогуу окуп, иши бизди музыка табыштырды да. Ошо менен экөөбүз окууну бүткөндө анан искусство институтуна композитор бөлүмүнө болгондо да даярдоо курсу 2 жыл окуп, мен 7 жыл окуп бүтүрдүм да. Жок, мен дал ошол жанагы бала чагыңызда эле оон чыгара баштапсыз. Ошо кезден ошондо эле радиодон бала чактан ошол себеби дегенде үрөөн ошол менин ата-энем экөө тең музыка жандуу экен да. Атам комуз чертчи, апам болсо мандолинде ойночу, ырдачу. Анан ошолордун бир нерсеси мага да болсо керек, себеби дегенде ошол кезде баары мен кыргыз дегенин баары аябай ыр жандуу экен да көрсө. Нарында Жумамедин Шералиев, Көлдө болсо Аксубай Атабаев, Рыспа Абдыкадыров чыгып калган мезгил. Аны ошондо элдин баары радиону тыңшап эле ошолордун ырларын угуп таасирленишчү экен да. Анан ошондон мен бала кезим мен ошолордун ырлары менен таасирленип чоңойдум да. Анан эң биринчи алгачкы оон чыгарып калган себеби ошол Акталада Маадамбек Алмакунов деген оончу өткөн. Алгачкы ошо оончулардын билимдүү Күрөңкеевди окуп бүткөн экен. А киши ошо Акталада дөбөлжүндө сабак берип калып, анан ата-энем ошо кишиге мени жетелеп алып барып, анан дагы агам бар эле, мен папам бир тууган эжесинин баласы Турдубек Чокиев деген азыр жана Компартиялар союзунун төрагасы. Анан ал Турдубек биздин үйдө чоңойду да. Анан Турдубек экөөбүздү алып барып ошо Маадамбек Алмакуновго ушуларга нота үйрөт, баян, аккордеон үйрөт деп. Мен анда кичике болчумун да, бир 5-6да. Ишыл анан Турдубек үйрөнүп алды, ал тесер менден чоңураак. Аны мен анын артынан жүрүп эле ана Турдубектен мен үйрөндүм. Ишыл мына бирибизге үйрөтүп, анан музыкант болуп калганыбыз ошондон да. Ошондо Турдубек оон чыгарып, ал өзүнүн айылы Байгөнчөгүм деген. Аны көрүп ал оон чыгарып мактанып ойносо, аны да көрүп мен да көзүм кызарат да. Анан мен дагы оон чыгарып, ишыл ал мага долоонду үйрөттү, Калыбек Тагаевдин. Анан до мажор гамманы үйрөттү. Болду. Андан кийин бүт өзүм алып кеттим да. Иши кылып ошо менен башталды. Ошондо канча жашыңыз эле? Ошондо бала чак дегенде эми ошондо мен бир 3-4 классым. 3-4 класста эле оон чыгарып, канчага жакын оон чыгардыңыз? Ошондо эми баягы бизде тиги мындай болчу да. Библиотекага барсаң, эмеле жанагы сүйүү жөнүндө китептерди окучу эмес, жалаң ушу мектеп, мугалим, китеп жөнүндө, ата мекен жөнүндө ушундай. Анан ошондой ырларга оон чыгардым. Эң биринчи оонум китеп деген оон болчу. Аны мен баягы нотасы түшүргөндү билбейм да, ал унутулуп кетти. Эми ойлосом азыр ар кайсы оондон алган эле бир курама оон болсо керек. Себеби Турдубекти көрүп мен ал эмне кылса мен ошону жасачумун да. Ошентип отуруп Турдубек менен эң башкысы Маадамбек Алмакунов, анан Турдубек, ата-энем дагы таасири болду. Анан ошо мени баянды кадимкидей сонун ойноп, анан кийин өзүм ушул кандай десем, ушул оончулардын ырларын угуп, анан аябай бир өзүмө бир ушундай бир эме койсом керек, максат оон чыгарам дегенде эле өзүм атайын делеме жок, бирок өзүм ичимде бир угут болсо керек да. Себеби оонду жөн эле мынтип чыгарып калбайсың да. Бул ичиңде бир нерсе, бир өзүнчө бир илхам болот. Бүгүнкү күндө эми Канике Эралиеванын ырлары, ал ырдап жүргөн ырлар, оондор кайсы десе эми коомчулук билет да. Анан ошол
так ошол бала чактагы чыгарган оондоруңуздан биринекини эсиңиздеби мындай бирөө болсо дагы? Болот, бөбөктөр деген оонум бар. Ошо баягы 4 класстан чыгарып, анан классташтарым ырдап берип, алар мактап ой деп, анан кийин бир кичине мактанч сезим болот экен да. Мен оон чыгардым, мен баян ойнойм, мен ырдайм деп, анан бирок ата энем кой уят антип бой көтөрүп мактанба дегени кулакта калыптыр да. Кандай оон ошону бир кичине бир куплеттерде Бөбөктөр деген жөнөкөй эле мындай. Сөздө кимдики экенин билбейм, кийин бир кишиники экен, бир Закираев деген. Ал киши болсо мен оон болчу деп алып чыгып, бир ушундай бир ыңгайсыз учур болгондо, ал киши билбейм, анын өзүнүн оону башкадыр, бирок мен ошо баягы бала кезде чыгарган оонум да, анан ошо бир куплет ырдап берейин. Айлаш жылдаш төрөлгөн, ак бешикке бөлөнгөн, ал делеген эненин ак сүтүнөн көгөргөн. Жакшы, керемет. Ал оон чыгарганда, ыр чыгарганда эмне атайын отуруп алып, үйдө бир ушундай бир тынч акыбалда отуруп гана бир оон чыгарайынчы деп ушинтип на жок на деп ушундай чыгарып элеңиз, же мектепке баратыппы, же Мындай экен да, мен өзүм ошо мектептин окуганда аябай китеп жандуу болдум да. Ошо китепканада болгон, мен деген китептердин баарын окуп чыктым. Ана кезде эме телевидение жаңы чыгып аткан, радиодагы көп эле үйдө болчу эмес. Анан бирок биз уже бир 5 сомдук радиону алып, анан ошондон тынбай угуп, оончулардын, ырчылардын ырларын угуп, баарын жаттап алчумун да. Анан кийин бирөө өзүнчө жан дүйнөдө, бир ички дүйнөңдө бир аябай мындай бир эргүү, бир толкундануу сезим болчу. Бул айтайынбы, бул мактанып мен оон чыгарам деген эмес. Бул өзүнөн өзү келет да, сенин жан дүйнөңөчү. Анан ошондон бир бир жакшы ыр болсо, бир жакшы акындын же жазуучунун китебин же ырын окусаң, жазганын окусаң, ошол өзүнчө бир түрткү берчү да. Бул ушу меники ошондой. Анан кийин эме болуп калды. Дагы түрткү берген баягы бир топ оон чыгарып, анан Акталага барып калганда Дөрбөлжүнгө, анан ата энем айтып калды, ушул Жумабүдүн Шералиевке барып келели, кызыбызды көрсөтөлү. Алардын ою боюнча менин атам бухгалтер, энем, апам болсо тиги врач эле да, дарыгер. Алардын ою боюнча мени мединститутка окутуп, ушу дарыгер кылып, врач кылабыз деген жакшы ойлору бар эле да. Бирок музыка, өнөр бул күчтүүлүк кылып кетти. Анан ошол Жумабүдүн Шералиев атабыздын үйүнө барып, атайын Акталадан, Дөрөлжүдөн келип 2 сааттык жолдо тиги эмеге, Нарынга. Анан ошондо мен ырдатып, ошо оондоруму ырдап бердим. Агинскийдин Полонез деген чыгармасы бар, аны баягы эле на слух үйрөнүп алгам, аны ойноп бердим. Анан ал киши мени аябай текшерип, анан ошондо ата энеме айтты да, силер кызыңар таланттуу экен, силер муну же азыркы Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке алып баргыла, же болбосо Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайы бар, ошол жака алып баргыла. Демек, Жумабүдүн Шералиевке атай алып барып, анан кийин ал болсо сиздин дээримизди байкап, текшерип, анан ырдатып көрүп, аябай көп ырдап бердим ал кишиге. Сен баяным бар эле, ата энем сатып берген, аны мен безилдетип ойнойм. Анан алар да мактанышат да, үйгө конок келгенде каныкей ырдап берет депчи. Анан ошентип отуруп, анан ошондон башталды да. Анан ата энем да мейли анда деп, анан сентябрь айы болуп калганда баягы эстерине түштү го, мен 8 класс бүткөм. Анан кой барып, папам раматылык эмеге, атам да манал эмеге отчет берген, Фрунзеге барганы калды. Анан ошондо көрсөтө келейин деп, анан ошо ментим эле ак эткенден так өтүп атам да. Качан айтпадыңар беле, мени качан алып барасыңар деп. Анан ошо атам менен келгенде да Могул Логвиненко көчөсүндө кинематографисттер союзу
Анан композиторлор союзу экөө бир эмеде экен да. Бир жагы кинематографисттер союзу, бир жагы композиторлор союзу. Анан ушул жака келип анан ушул жерден Мукаш Абдыраевка жолугуп, анан а кишиге да ырдап бердим. Анан кийин а киши күлүп, анан силер эмеге тиги ашу жана музыкалык мектепке баргыла, бирок ага кеч болуп калды. Ага 3-4 класстан алат. Уже кыз чоңоюп калыптыр, 8 класс бүтүптүр деп анан кийин ошол немеге жиберди. Күрөңкеевке. Анан ошо мен Күрөңкеевке багыш папам Мураматов менин баянымды көтөрүп жүрөт. Ошентип анан барып ал жерден Амангелди Керимбаев деген агайыбыз директор экен. Анан ошондо мен без экзамен эле кабыл алган, экзаменсиз эле. Себеби телевизордон көрүп турду, анда баары эле телевизорду карачу да. Мен күндүз чыккан бир передачаны көргөн экен, баягы Акталадан атайын келип ырдап кеткем. Анан ошондо ал кабыл алды, үйгө барып документиңерди даярдап келгиле, бир жума срок деп анан ошо менен келип окуп калдым да. Анан ошо менен окуп калып, анан болду, ошо менен 5 жыл окуп. А жерден Атайбек армиядан келип калды, көз чогуу окуп, анан радиого ырларыбызды жаздырып, ошентип туруп. Экинчи курсту бүткөндөн кийин мен Атайбекке турмушка чыгып кеттим. Ошо менен экөөбүз үйлүү жайлуу болуп, бирок окууну бүттүк Күрөңкеевде. Анан искусствого композиция бөлүмүнө тапшырып, ошо менен ушул музыкалык аспаптардын ичинен баянды тартып алганыңыз ал агаңызды көрүп ошондой болдубу? Ошо Турдубек дегенде гармошка алып берип ата энеси. Себеби бизге Мадемек Алмакунов агабыз биз үйрөттү да, баянды үйрөттү. Аккордеон аябай чоң болуп калып, экөөбүздөн кичикейбиз. Баянды үйрөттү. Баянда метан ушу буларга чак экен деп. Анан Турдубек ал Мадембек агабыз ат башка кетип калып, биз мугалими жок калбадыкпы? Турдубек баягы үйрөнгөн оюнчу эле, анан атасы гармошка алып бериптир. Гармошканы ойноп көрсө кыргыздын обондоруна келбейт экен жакшы. Орустуку да ал. Анан атасы бир розовый бир баян алып берди, кичикей. Болду, аны ойнойт. Аны көрдүм эле менин көзүм күйөм. Турдубек деп артына калбай жүрүп. Ал кыйыктанат, үйрөтпөйм деп, чарчадым деп, мен болбойт. Анан ошо мен баянды биринчи биз баян менен музыка менен баянды ойноп атып, анан музыкага келгенбиз, өнөр жолуна. Жанагы ошол убакта ошол сиздердин учурларда жана Зейнеп Шакеева, Гүлмайрам Момушева деген ошол мыкты ырчылар менен жолдоруңуз кесилиштиби? Ошо маалда жок. Аларды биз тиги радиодон уктук. Ал кезде Рыспай Абдыкадыров, Зейнеп Шакеева, Гүлчү Мамашева, Гүлмайрам Момушева эжелер, Сабира Суранчиева деген эжелер, Аксубай Атабаев, Үсөн Сыдыков, Бейшеке Жандаров деген атактуу кыргыздын улуу инсандары ошол кезде дүркүрөп турган мезгил экен да. Аналардын ону радиодон угабыз да. Анан кийин баягы кулагыбыздын баары радиодо. Алардын баары бири мен үчүн аябай укмуш болуп угулчу да. Анан ошолордун ырларын угуп, анан кийин сразу баянга салып ойноп, аны ырдап, биздин памятибиз жакшы экен да, сразу так эле алып алабыз да, үйрөнүп. Ошентип анан кийин өзүмдү билбей калдым. Алардын ырларын угуп таасирленип анан дагы оон чыгарам. Себеби мектеп жөнүндө, китеп жөнүндө, анан тиги бөбөктөр жөнүндө, мугалим жөнүндө, ырбачым деген оон чыгарып, ошол бир топоондордун автору болуп калдым да. Анан менин биринчи угармандарым менин ага эжелерим, анан классташтарым. Анан эң башкысы, эң кызыгы ошол Ырбачыда Ленин мектебинде окуп атканда 6-класс белем, анан Саякбай атабызды биздин мектепке жолугушууга чакырышты. Анан ошондо менин эсимде тиги Сардырбек Жумалиевдин Дзержинский бульварым жаңы чыккан. Аны мен ырдап атам. Анан биз а кишинин Манас айтканын уктук. Анан биз концерт бердик а кишиге ырдап. Мен ошондо Дзержинский бульварым ырдап бергеним эсимде да, бир байке аккордеон тартып. Анан Саякбай атабыз анан батасын берди да. Ушундай бир жакшы бата берди. Тили дилимде булдуруктап калган экен да, ошондон көп өтпөй эле өтүп кетти. Баарыбызга анан
ошо директор агай эжекелер анан окуучулар спорт залда толтура болуп анан манас укканбыз да. Анан ошону ойлойм азырчы, ошо атанын Саякбай атабыздын батасы мага тийген экен депчи. Ошонун ичинен мен музыкант болуп чыктым да. Ошондой чоң аябай жакшы батасын берген да. Анан ошо 8-класс бүтүп анан кийин эле ошо Күрөңкеевке тапшырып жанагындай даярдоо курсуна. Ошо менен шаарда окуп 5 жыл окудум да баян классында. Орус мугалимдер окутту. Анан бир орус мугалим бар эле Сурцуков деген. Аш унутуп калчу да. Ты не забывай, что ты пришла в музыку через баян депчи. Ошол анан кийин ошо сүрөттү мен китебимде бар. Ошол кишинин сүрөтү мага баян үйрөтүп аткан. Ушундай жакшы мугалимдерден сабак алдык. Сиздин жолдошуңуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшов. Эми буга чейинки маектериңизде көп жолу кантип таанышканыңыз тууралуу ушинтип айтып берсе, ошонун учурунда дагы бир нерсени балким мен дагы бир кайталап сурап аткандай болушу мүмкүн. Атайбек ага ал түштүктөн, сиз болсо түндүктөн. Ошондо жакшы болуптур, айланайындар ушу жуп болуп жакшы болуп ушинтип жүрө бергиле деп баары макул көрдү ошо табышканыңарды же? Жок, ана мен өткөндө бир эмеде айтып койсом элдер таарынып эмнеге Жаңы Жол району болчу да. Атайбектин аксы анда Жаңы Жол району, анан Ош областына карачу. Мен мынтип айтып атпаймынбы? Мен нарындан, Атайбек Оштон деп койсом балекетке калдым. Эмнечилер ушинтесиңер? Ал деген аксы болчу жа. Анан ой, азыр Жалал Абад району, обласы, Жалал Абад обласы, Жаңы Жол району, Аксы району да. А кезде баары эле ошол тиги Ош обласы, Жаңы Жол району болчу да. Анан ошо бирок ата-энелерибиз аябай каршы чыккан. Меники дагы, Атайбектики дагы дели уккулары келбей, а кезде окуш керек, бир гана максат жакшы окуш керек. Анда жаштардын илим билимге умтулган мезгил экен да. Анан биз ошо ата-эне эки жактын тең каршы болгонуна карабай, анан экөөбүз үйлөнүп алып атпайбызбы? Жолдошуңуз дагы, сиз дагы ырды музыканы ушул жолду тандаган адам экенсиздер. Анан бул үй тиричилиги бар, бала чаканы багыш керек, ошондо чыгармачылыкка дагы өзүнчө көңүл буруш керек дегендей, ошо экөөнү балансташтырып тең алып кетүү жагы жакшы кандай болду? Экөөнү тең баланс менен алып кеткен жагы жакшы эле болду, себеби биз кыйынчылыктарга моюн бербей окуубузду окудук. Атайбек иштеди охранник болуп. Анан ошентип бизди бакты. Экөөбүздөн тышкары дагы биздин үйдө мен ата-энемди сатып берди да, иним да мединститутка тапшырып калды, менден кийинки иним Кадырбек. Анан ага чейин экөөбүз Атайбек 1 жыл квартира жашадык. Анан кийин ушу Кызыл Аскерде бир үйдө жашадык. Анан кийин ата-энем ошо иним окууну бүттү, ага бир жарым полдома сатып берди, азыркы Исанова, ана 40 лет Октября көчөсүндө. Ошо жерден анан мени ата экөөбүздү эми тиги инимди карасын деди да, караан болчу, ата-энем ой, азыр түшүнүп атам. Анан ошол жерде чогуу жашап калдык иним менен. Ошол жерде жашап, ошол жерде окудук, институт бүтүрдүк дегендей. Бирок Атайбек иштеди, кийин мен иштедим, КТРКнын камералык хорунда иштедим 8 жыл. Бирок бизге жардам берген кишилер көп болду. Андай азыркыдай той жок эле да. Тойго ырдап койсоң, шабашка кылып жүрөт деп жаман болчу да, жаман сөз болот деп тартынчубуз. Бирок Атайбек иштеди. Ана биздин оондорубузду 30 сом беле же ушу 40 сом беле өкмөт эме репертуарный бөлүм бар эле, маданият министрлигине. Ошол жерден оондорубуз өткөзүп турдук. Гонорар алып дегендей. Бирок ал кезде жакшы экен да, коммунизм учуру экен да. Биз кыйналсак да, окуп да, иштеп дагы жашап кеттик.
Эркек катары Атайбек аганын үй бүлөдөгү орду кандай эле? Мисалы үчүн кээде баягы казан аяк кагышат, кичине бир сөздү бирөө ак десе, бирөөсү жок сары дейт дегендей. Анан үйдө аял деген үйдө кир жууп, тамак жасап, ушундай эле отуруш керек. Анан гастролдо анан ырчылык кылып тиги бу дегендей маселелер болчу эмеспи? Экөөңөр тең ырды, музыканы түшүнүп дегендей. Эми кандай десем, үй бүлө болгондон кийин болот да, кагылышуу болот, бирок экөөбүз тең ак көңүл экенбиз да, бат эле унутуп калып, күлүп жайнап калчубуз. Кыйынчылык аябай болду. Бирок ата энелерибиз бизге жардам берди да. Атайбек иштеп, уулубуз төрөлгөндө чоң эне чоң атасы багып берди. Кызыбыз төрөлгөндө мен апам багып берди жана мени баккан апам Калы тайынем. Ошентип биз кыйынчылыктар болду. Азыр мисалы үчүн студент экен, үйлөнүптүр десе менин жүрөгүм ооруйт да, булар кантип окуп, кантип жашайт депчи. Себеби мен ал башыман өткөн, көп кыйынчылыктарды көргөнбүз. Эми анын баарын эстеп отурганда ал уже ал кез алыс калды. Бирок биз жаш экенбиз да, күчтүү экенбиз. Эчтеке карабай туруп эле окуп, иштеп, оондорубузду чыгарып, азыр мына жаңы жыл тосолу деген ырды Сардырбек Жумалиев агабыз жазган, сөзүн Турар Кожомбериев агабыз жазган. Ошол ырды үйгө чейин келип, Сардырбек байке аялы менен келип үйрөтүп, анан биздин бир оонубузду ошо эже гулежи ырдап жаздырып, ошондой чыгармачылык байланыш болгондо, ошентип чыгармачылык ыр менен жашап. Азыр кыйынчылык болсо, кыйын болуп атса, бүгүн акчабыз болбосо эртең болот, бүрсү күнү болот деп жашаган экенбиз да, кандайт кылып. Барга чөкпөй, жокко чөкпөй, барга көппөй жашаган деген ошо экен да. Ар бир ырчынын элге таанылып чыгуусуна өзгөчө бир себеп болгон ырлар болот. Ооба. Баланча Баланчаев же Түкүнчө Түкүнчөеванын моол ыры менен ошол ырды эстегенде ошол ырчыны кошо эстешет. Ошол ырыңыз кайсы ырыңыз эле алгачкы? Сизде Каныкей Эралиеваны Каныкей Эралиева алган. Ошо илгерки алгачкы Атайбектин жана туулган жери Сагындырып деген ыры. Сөзү Тургуналды Молдобаевдики, мен ырдап чыккам. Ошондо Атайбек аккордеондо, дагы Чолпон деген досубуз гитарада. Ошо Атайбектин оондору меники ошо жана Ак чөлмөк, Асылбек Медетбековдин сөзүнө жазган. Балгымыз, Бала жыты, Акыр коңуро. Ошо биз студент кезде биз баягы кыйналып, кысталып жүрүү мезгилде чыккан оондорубуз да. Жаштыгыма, Аппак тоолор деген. Атайбектик ошо туулган жери Сагындырып, Кызгалдак, Эңсөө деген оондор. Дагы көп оондору ошо баягы студент кезде биз үйлөнүп жашап аткан кезде чыккан оондор ошол элдин көңүлүндө калды. Анан а кезде оон чыгарып элечи, даярдап туруп эле, аны аккордеон, гитара, плектр. Биздин досторубуз баары студенттер, Күрөңкеев жакын, биздин үйгө келип тамак ичет, чай ичет, отуруп алып гитара ойнойт, комуз ойнойт, ырдайбыз дегендей. Ошо менен радиого жаздырып койчубуз да. Ошонун баарын Болот Насыров деген агабыз жазган да. Звук режиссер а киши. Жакшы, биз чарчап калганда кичине эме эс алып туруп алат, Индия ырларын коюп берчи да. Ошо камерный студияда жазганбыз. Анан ошонун баары эсте калды. Биздин ошо мезгилдеги биздин замандаштар аябай жакшы кишилер. Баягы көрө албастык, бут тосуп, ушундай кылган, мындай кылгандар болбоду да көп. Бирок анча мынча болду, бирок көбүнчө жакшы адамдар менен иштедик. Анча мынча болгону кандай ошондо? Кандайча болду бут тосуулар? Ким тараптан болду? Эми кандай десем, азыр баарын унутуп деле калдым, баарын кечирдим дегендей. Мисалы үчүн мен ошол кезде звездный время экен да, жылдыздуу. Жылдызы жанган. Ооба, аябай. Анан кандай эме болсо чакырат, ырдап бергиле деп баары ырдап беребиз. Акча бери деген жок андай. Анан жакшы деп мактап койсо сүйүнүп эле дардактап кетчү экенбиз да. Анан кийин бирок муну көрө албастыкты мен кийин түшүнүп атам да. Мен ошондо Швецияга, Данияга жанагы өкмөттүн тобу менен ошол жака жибергенге алабыз деди да.
Анан ошондо мен анда искусство институтунда окуп аткам. Каратып туруп эле анда мындай болчу да, чет өлкөгө чыксаң, исполкомдон атайын комиссия карап сени, баскан турганы кандай, жүрүш турушу кандай, окуусу кандай, иши кандай деп аябай текшерип туруп анан жиберчү да. Советтер Союзу учурда эми. Ошондой. Анан ошондо ошо мен окуган жерден атайын эле ошо эме кылып туруп аябай мени жаман. Мен жакшы окуучумун. 5 эмес, бирок 4 окуучумун да. Анан мени жамандап туруп, мисалы үчүн азыр апрелде ошо кагазды берип атса, мүнөздөмөнү. Меники жайкы экзаменде ошондо эле 2 коюп туруп эле 2 алды деп туруп берген. Ошо кагаздар менде турат. Анан көрүп алып калам да, күлүп, жай, ошо пенде экен да. Бирок менин ордуна башка кишини жиберип ошентип 2 жолу ошондой бир чоң эме болду да. Швеция менен Данияга барбай калгам. Жолдошуңуз Атайбек ага менен жетелешип жүрүп, бириңи түшүнүп, үй бүлөлүк маселеде, чыгармачылыкта ошентип жүрдүңүздөр, атактуу болдуңуздар, ооңуздар чыкты, ырларыңыздар чыкты, атактуу болдуңуздар. Анан атактуулуктун жакшы жактары да бар, анан мындай бир сизге жакпаган бир жагымсыз жактары дагы, терс таасирин тийгизген бир жактары да болдубу мындай? Уткан же утулган дегендей. Жок, андай болгон жок. Мен баягы ата-энем баягы бала кезимде мактанба, көп кетпей, ал жаман нерсе болот, уят деп ошентип мен мага кулк мүнөзүмө сиңирип койгон окшойт да. Анан кандай болсо да мен көчөдөн баратсам или бир автобустанбы, троллейбустанбы, сиз каныкей аласызбы десе, ооба мен деп айткандан уялчумун да. Мына Кудай бар. Анан жок, мен эмесмин деп койчу элем да. Анан кийин ошол ата-энемдин тарбиясы мага аябай эме жакшы эме берген экен, таасир бериптир. Анан кийин бирок жылдыз оору менен ооруган жокмун. Даже бир акын оончулар силер ушинтип тиги эме дейт да, силер жетип жетпей кыйналып жашаганыңар жакшы болот. Жакшы оон чыгарасыңар, чыгармачылыгыңарга жакшы пайдасы тиет деп айткан эсимде да. Анан андай кыйынчылык болду эми, акчабыз көп болбой, даже концертный костюм тиктиргенге, даже жөнөкөй эле бир туфли алып кийгенге акчабыз жетпей жашаган учур көп болду. Бирок ага биз моюгон жокпуз да, ага кейиген жокпуз. Эмнеси бар экен эми, бүгүн болбосо эртең болот, эртең болбосо бүрсү күнү болот деген бир ой менен жашаганбыз да. Сиздердин чыгарган оондордун, ырлардын эл арасында ырдалып атышынын өзү аябай жөн эле ырдалуу эмес, сүйүп ошонун жакшы ыр экенин моюнга алып жактырып ырдап атышынын өзү эле ошо элдин баасы да. Эмгек сиңиргенди, элдик ырчы экениңерди, эл артист экениңерди далили мындайча айтканда. Бирок ошол эле учурда жанагы наамдар болот да, эл артисти, эмгек сиңирген, анан маданияттын кызматкери деген сыяктуу дагы башка. Ошондой наамдарды, мисалы үчүн сиз, мен тааныштырганда айттым, Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкей Эралиева депчи. Ошондой сыяктуу наамдарды мамлекет өзү, мындайча айтканда, мындай моралдык жагын айтам да, ушул айым татыктуу, ушу берип коелучу, ушуну чындап эле элдин баары сүйүп күйүп атат, ушуну береличи дегенде өңүттө бердиби, же мындай наамга дагы, сыйлыкка дагы мындай бир кичине документтерин антиминтип чуркап, антиминтпесе ал сыйлыксыз деле калчудай болдубу? Ушун мамлекет тааныдыбы, же болбосо могу үчүн чуркашпак керек экен, кичине мындай жөн эле жүрө бербей? Мен чуркаган жокмун. Атайбек деле чуркаган жок. 88-жылы да, ошондо багы Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Шахрат Алипов эжелер, ушулар менен чогуу алдым да. Анан ошондо баары ошондо бир абайке, Сагынбек Акматов деген байке, ошо маданият министрлигинде иштечү, ошо киши айтыптыр да, ар ким эле баягы ушуларга, оончуларга берчү эмес да, бүт профессионал, опера жагынан, балет жагынан, композиторлор, ушундай бүт профессионал деңгээлдеги профессионал музыканттарга берчү да анда. Анан ошондо биринчи жолу оончуларга берели деп, Роза Абдысаматовна деген эже бар эле, ошо СКда иштечү, маданият дейлеген. Анан ошол эже көрсөтмөсү менен бизге берип атат да. Анан
ошондо тиги Сагынбек байке айтат, ошондо баары тигини айтат, муну айтат. Анан мен айттым дейт, а Каныкей Чейралиева ал эмне татыксыз эмеспи десе, ой татыктуу деп комиссиядагылар. Анан мен ошо көрсөтүп, бирок Атайбек десе, Атай эми бир үй бүлөдөн бирөө эле алып турсун деп анан мага Медотбаева көрсөтүшүп, анан Атайбек айтат да, биринчи сени ал, сенден кийин мен да алам депчи. Сенден кийин деп мага о баягы жол ачып берди да. А болбосо эмнеге сен тиги эме Атайбектин айкөлдүгү болчу, болбосо эмнеге сен биринчи аял бол, менден биринчи алышың керек десе, ал болмок да. Анан биринчи жок, сен ал, сеники, сен ырдап атпайсыңбы, сен оон чыгарып атасың деп ошентип мага эме кылган эсимде да. Анан ошентип муну сураганын себеби кээ бир чыгармачыл адамдар болот да, мындай жана өзүңүз эле айтып атпадыңызбы, сен Каныкей Эралиевасыңбы, жок мен эмесмин дегендей, ошо сыйлык маселесинде дагы жок деп ушундай адамдар болот. Анан канча жылдап, канча оондору бар, ырлары бар, же болбосо чыгармачыл чөйрөдө канча мээнеттери бар. Анан жүрөт, анан кечээ эле анча мынча 3-4 ыр чыгарып, бирок элге көп мындай андай мындай көрүнүп жүргөн ырчылар, мындай жаш ырчылар, кызы менен тең ырчылар. Анан сыйлык алган мисалдар да болуп калат да. Ошо аябай көп андай. Мен аябай көп андай учурду көп эле билем. Артынан чуркап, киши салып, өздөрүнүн баягы домкраттары менен алгандар абдан көп да. Анан уялбайт алар. Мен албадымбы, мен эмгек чыгардым, эмгектендим мен дегенде көбүн көрдүм, уялбайт аларчы. Буга өзүнүн адамдын ички ыйманы болуш керек да. Мен татыктуумбу же татыктуу эмесминби? Жок, эчтекени карабай туруп алыш керек. Эмнем кем экен? Азыр албасам качан алам деп жулунгандар аябай көп болду. Кийин уялбай эле акчага сатып алгандар болду. Абдан көп да андайчы. Анан биздин заманда, биздин убакта андай уят эле. Бирин серин болгондур, бирок биздин заман Совет доорунда өзүнүн эмгеги менен алгандар көп болду да. Жолдошуңуз экөөңүздөрдүн чыгарган оондордурларды бүгүнкү күндө ар кайсы курактагы жаш, сиздерден жаш ырчылар аткарып жүрөт. Анан ал ырлар кезинде кандай популярдуу болсо, андан бетер популярдуу болуп, ошол ырчылардын атын чыгарып жүрөт дегендей, ошол сыяктуу ырчылар негизи мындай уруксат сурайбы биринчиден? Анан жанагы мыйзамдык жактары да бар. Бул силердин интеллектуалдык мээнетиңер да. Анан ошого мындай төлөнөбү? Анан экинчиси, ошол ооңарды оондой кылып бузбай ырдашабы, же баары кичине өзү билгендей кылып? Бул аябагандай орусча щепетильный вопрос да, чын эле. Мурда Совет доорунда сенден уруксат сурабай эле ырдап эле аткандар көп болду да. Анан кийинчерээк мына автордук укук деген күчүнө кирип, анан кийин законго кире баштады. Закондун жүзүндө уже эме кыла баштаганда, анан мен да айта баштадым, кичине уруксат сурап, эже байке оорларыңыз ырдайлыбы деп бир ооз сурап койсо деле, анан макулдук бересиң да, макул, бир гана оонду бузбай, сөзүн туура, оон туура ырдагыла. Анан сөзүн сөзүн жазган акынды автору бизде айтып турула, жазылсын да, эмеде айтпаса да деп. Анан ошондой учурдан 1-2 конфликт болду. Себеби дегенде, бир жолу Бала жыты деген ырымды ырдап, клип тартырып, анан мынтип коюптур. Карайсың да, ким жаздыбы, жазбадыбы деп. Жазса, бул Эсенбек, мен Бала жыты Эсенбек Маадамбековдуку, сөзү Эсенгул Ибраевдики деп чыгып калыптыр. Ал жана балама менен алмаштырганда, эми бул аябагында түркөйлүк да. Ошо ырдаган ырчынын дагы, ошонун тарткан, видеого тарткан, клип тарткан, клип мейкердин дагы, ошонун редактордун дагы бул чоң кемчилиги да. Ошондо мен ошону таап алып, ошо келинде айттым. Биринчи ошо тарткан кишини таптым да. Анан кийин бу кандай? Уят да эми ушундай. Сен эле балаңды алып туруп башка бирөөнүн баласы кылып койгондой да. Анан кайра оңдошуп, бирденге мынтип иш кылып, ал ушу жок болду да. Алып койду окшойт, YouTubeга чыгарыптыр. Ал эми бул туура эмес да. Андан кийин да өткөндө бир эме болду. Мен ырымды алып туруп, клип тарттырыптыр да, бир жаш ырчы кыз. Анан баш жагын алып коюптур.
башында ооба деп башталат да, аны алып салыптыр да, оонун баш жагын алып туруп анан кийин ортосунан баштаган да. Анан аябай капа болуп анан айттым: сен бул сенин чыгармаң эмес, сен муну чыгарган жоксуң, сен муну үчүн эргип толкундап ушундай бир илхам келип сүйүнүп кайгырып кубанып жазган жоксуң. Анан сенин кандай акың бар муну бузуп туруп ырдаганга деп. Алып сал деп ошого мен жобосу ырдасаң баш жагын кайра башын баш жагы кошуп ырдаган деп анан катуу кеттим, мен катуу урушуп койдум а кызды. Анан кийин атасына чейин чалып, ой ушундай да, бирок болбойт дедим мындай. Бул эми кийинки монго ошондо бузулган боюнча ырдап атпайбы? Ооба. Бул теги негизинен туура эмес да. Анан ошо мен токтоп калды. Анан ошончо мен өзүм ырымды ырдай турган, же Атайбектин ырын ырдай турган ырчыларга бизден уруксаат алып, уруксат сурап, анан биздин макулдугубузду алгандан кийин анан эфирге берсин деген мен маселени коем да. Бул туура эле, ошон үчүн мен баягы биз эмгек десе мындай бул физикалык күч эмгегин көзгө көрүнүп турган эмгек деп эсептегендей, интеллектуалдык эмгекти мындай тана албагандай боло берет дегендей мамиледе ушундай мамиледе бар. Биздин кыргызда ушундай да түшүнүк. Ой эмнеси бар экен ырдап деп эле чыгарып коет деп. Андай эмес. Биз ушунча жыл, мисалы үчүн биз уже чыгармачылыкта жүргөнүбүзгө 50-60 жыл болуп калды да. Биз унчукпай жүрдүк, анан бир пределге эмеге жетти да. Эми болбойт эми андай. Эми толтура кесиптер бар. Толтура кесиптер бар. Аял киши үчүн, эркек киши үчүн. Ошондой кесиптердин арасынан ушул сахна, ырдоону тандап алыпсыз. Анан ошол сахна сизди эмнелерден кургалтырды? Эмнелерди курмандыкка чалдыңыз? Кээ бирки нерселерди, аял катары, инсан катары эмнелерден өзүңүздү тарттыңыз дегендей эл алып атса, сиз ушу сахна үчүн, үчүн өзүңүздү мындай чектедиңиз? Кандай десем, бул биздин жашообуз болуп калды да. Биз элге ошол оонубуз менен, ырыбыз, үнүбүз менен таанылдык. Элден айланса болот да. Эл өзүнүн баасын берип атат. Жаман айтышкан жок. Эл тескерисинче эл бизди ата экөөбүз аябай колдоп көкөлөттү да. Анан эл менен элдин астында уят болбойлу деп ата экөөбүз кандай оон чыгарсак дагы ошонун жоопкерчилигин сезип, эл үчүн, элдин ушу угарманыбыздын жүрөгүнө жетсе экен, кандай болсо да деп ушундай ниет тилек кылып жасабыз да. Жаман оон жазсак болбойт, эл эмне дейт деген. Ушу мен жашадык. Анан мен кандай десем, тиги ырчы, оончу композитор болуп, эч жаман нерседен, бир нерседен кургалган жокмун. Эл баасын берди, өкмөт баасын берди. Мен ойлойм, эч жаман нерсе көргөн жокмун. Жашоодо инсан катары, балким чыгармачыл инсан катары дагы мындай катуу бир сынган учуруңуз болду. Эми жашоодо ар кандай нерсе болот да, мындай ошол нерсени эстесем эле ушундай бир кызыктай боло түшөм да деген сыяктуу бир сизди бир өксүткөн, балким ушу арман кылган ушул жашоодогу бир нерселер болдубу мындай? Андайды мен жаман нерсени мен эстеп өзүмө алып калбайм да. Жок, эми мен жаманды эстөө менен ал эскине кайра чыгуу эмес. Бул нерседен, ар бир нерседен мен ойлойм да, көрүүчү өзүнүн жашоосуна салыштырып мындай сабак алат деп ойлойм да. Ар бир экөөбүздү келген конокто айтат дагы, мейли ал өткөн нерсени эстеп кайра негативтерди чукулап бери элге сунуу эмес, ошол мында балким сабак иретинде дегендей. Мен ошо каап таң калып калган учурларым болду. Себеби дегенде, мен жана башында мен тиги бир нерсе да айтып коеюн, эми сурап калдыңыз. Тиги баягы Швеция менен Данияга жибербей койгонду да.
ошондо бир таң калып калгам да, апей ушундай болот турбайбы депчи. Ушундай бир көңүлүм калып, эми чет өлкөгө барбасам мейли, Кыргызстан деле мага жетет. Ушул жерден Кудайым айтып аткандан кийин жашообуз жакшы, Кудайга шүгүр депчи. Ошол чет өлкөгө баягы барбай калган баягы тосуп койду да жолдучу. Ошол нерседе баягы бир капа болгон учур ошо болгон да. Ушундай да болот экен да. Ошондой да болот экен, тободу. Анан жанагы өкмөттүк концерттерге коштурбай койгон учурлар да болду да. Мен эми биздин бир аябай чоң метр ал киши өтүп кетти. Анан атайын мени Минкультураны чакырды, Султан Каримов экөөбүздү. Анан сен мени түшүнсүңбү? Анан ырдалып бүтпөйт, Махат экөөбүз ырдайбыз да. Анан дуэт ырдайбыз. Анан ушуну келип ырдап бергиле. Ошондо өкмөттүк концерт болгон тат, ошого силерди коштук деп. Анан экөөбүз делдеңдеп алып Султандын үйүнөн мен да костюмубуздарыбызды алып келип анан ырдап, баягы комиссия кабыл алып атат да. Кабыл алып атат. Азыр да көз алдымда филармонияда анан ырдап экөөбүз аябай ырдады. Анан бир эжекебиз, а киши эл артисти, аябай көп сыйлык алган киши эле. Баягы Прима да. Атын айтпай эле коеюн. Анан кийин бир мага ырдап атса тиги турду да анан чуркап барып тиги комиссиянын башчысына бирдеңке деп айтты. Анан биз ырдап бүттүк. Анан кийин беркелечи деп экөөбүз чакырып анан бардык. Көз барса ана киши жертеп келип биз экөөбүздү тилдеп. Аябай, эмне күнөөбүз бар эми? Мен силерди кошпойм, мен жолотпойм мен силерди деп эле. Ошентип эмесем таң калып а кишинин оозун карап, анан күлдүм да ичимен, ойдо ушундай да болот экен. Биз бир кылдай күнөөбүз болсо бир жөн. Анан ошол жерден бизди алып салды. Султан экөөбүз тең. Анан Шаабаев сунуп тиги бизди чакырган баягы инилер да тиги эмеде. Ал да аябай капа болуп кечирип койгулачы. Биз жөн эле карап туруп, тилдеп туруп алып салды да. Анан ошол бир өнөр жаатында, бул өнөр дүйнөсүндө көрө албастык, ич тарлык, бут тосмой дегенде ошондо мен нак биринчи башыман өткөздүм. Эми мен сураганым ушул да, Канекей эже. Чыгармачыл адамдар бул кандай дыйкандай эле болот да, анан жөнөкөй, баю, баладай болот да, анан өзүнүн ушундай бир чыгармасына өзүнчө баладай мамиле кылып, бир чети ушундай бир мындай сөздүн жакшы маанисинде апендидей да адамдар болот дегендей, аябай бөпөлөп, аны демейки адамдар түшүнбөйт, бул кызыктай кишилер депчи. Анан ошентип жүрүп 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл чыгармачылыкка өзүнүн өмүрүн берет, кадимкидей көңүлүн берет дегендейчи. Анан кийин ошентип жүрүп анан баягы эмгеги сиңет. Реалдуу түрдө элдин арасында эмгеги сиңет. Бирок баягы кагаз мыйзамдык жагынан келгенде Төлөгөн Касымбековдун бир адам болгум келет деген чыгармасы бар. Ошондо Кыргызбай Кокуйбаев деген бир персонаж бар. Ал болсо ошол чиновниктердин чөйрөсүндө ошондой мыкчыгер, ошондой бир керсейген, анан баардыгын чече берген, ушундай чиновник болот да, ушундай уйтулугу дагы бар, башка бар. Мен сурайын деп атканым ошо өнөр адамдары, жанагы мээнет кылып аткандар, дыйканчылык кылып аткандар, чыгармачылык. Ошолор негизи татыктуу түрдө баасым берип, рахмат силерге деп мындайча айтканда өкмөт айтыш керек да. Бай эл баалап аткандай. Анан арасындагы жанагындай чиновниктер наамга келгенде, сыйлыкка келгенде, жанагындай чет өлкөгө татыктуу кыргыздын жүзүн көрсөтүп келет, ушул баланча түкүнчөй деген маселеге келгенде, кол коюуга келгенде, уруксат кагаздарын бергенде ошолор көздөрүнүн кишилерин жиберет. Ал мен абдан жакшы билем, анан ошо баарын өттүм да. Ошо болгон эле бир концертке, өкмөттүн концерти да, правительство. Ошондо жанагындай болот атпайбы? Анан ошо экемеден кийин сынып, анан кийин бирок бир нерсем бар да, мен мактанып деле айтсам болот. Мага канчалык тоскоол кылып, мага канчалык бут тосуп, жамандап, же болбосо бир жамандык жасаган сайын мен ушуну чейре алам да. Ошо менин качеством бар да. Себеби мен өзүмчө да билем да, мен аралашып кээде сүйлөшө коюп жүрөбүз. Эл, залкар, кандай керемет талант деп аткан инсандарды чиновниктердин тиешелүү министрлик, ведомстволордо кээ бир чиновниктер ушу залкар, ушу мен дегендей сыяктуу мамиле кылышат да. Деп ошону айтат. Андан өткөнбүз. Азыр мен аларга таарынбайм, мен алардын баарын кечирдим. Себеби андай учур, андай нерселер бизде бир топ эле болду да.
Мына азыр Кутман курактасыз. 18-20 жаштагы Каныке Ералиевага кандай кеңеш берет элеңиз? Эч да ушундай эле эч моюбастан, кейбестен, өзүңдүн чыгармачылыгыңда өзүңдүн ишиңди, чыгармачылыгыңды токтотпой иштей беришиң каалайт элем. Себеби дегендечи азыр деле мага мынтип калат да, кээ бирлер мындай баягы негатив жазгандар бар да менин ырларымдын астына. Эми болбоду, эми токтотпойсуңбу деген. Анан кийин мен ошондой баягы мага каршы чыгып, мага жамандык да боло эме кылат. Аларга мен күлкүм келип күлүп, мен ошолор үчүн жазгым келет да. Мейли жүрөк токтоп калгыча чыгармачылыкты таштабай, мен өзүм ырдабай калсам дагы таланттуу жаштарды, таланттуу кыздарды багып өстүрүп, ошолорго жазып берип, ошолорду ырдаткым келет. Улап кетишин каалайм. Мына жыл жаңырса, буюрса, сиз 70ке чыгат экенсиз. Анан мына Алла Пугачева 76-га чыгыптыр. София Ротару деген ырчы бар, ал 78-ге чыгыптыр. Анан экөө тең эмне кылып атат билбейм, бирок беттерин аябай сулуулап, жана пластика колдонобу же ошондой аракеттерди кылышабы? Ооба. Сиз эми бул жагынан жанда пластикага кайрылбайсыз, э? Жок. Андай жок. Андай болгону мен азыркы эмеде жаштарды көрүп, анан кийин кезде макияж жасап, мына азыр да макияж жасап келдим. Анан кээде тойго чакырып калат, анда деле ушу бул сен угармандарыңа бир жакшы мындай приятный нерсе жасаган келет да. Өзүң жакшылыкка көрсөтүп, жакшы сөзүң менен, азыркы жакшы ырың менен адамдардын көңүлүн көтөрүп, бир жүрөгүнө жылуулук бергиң келет да. Ошондой нерсени каалайм да менчи. Жалаң эле негатив сүйлөп, ана мына тигүү дегенди, негативди өзүм жаман көрөм, конфликтти жаман көрөм. Бирок ошо жакшы ырың менен, жакшы сөзүң менен адамдар кээ бир жакшы сөзгө да зар болот. Ошондой жасагым келет да. Мына өспүрүм болдуңуз, бой жеттиңиз, чыгармачылыктын ар кайсы этаптарын басып өттүңүз, сыйлык наамдар, башка интригаларды көрдүңүз, ошонун баары тажрыйба болду. Анан ушул жашка келдиңиз. Адам жаш өткөн сайын эмнелерге маани берип, эмнелерге маани бербей, мындай фильтрлеп калат экен ушу жашта. Жакшы суроо. Бул жашың өткөн сайын адам токтолот экен, жаманды жакшыны айырып калат экенсиң да, айырмалап. Мурда биз жаш кезибизде ким жакшы сүйлөсө эле ошол киши жакшы экен дечүбүз да, көрсө андай эмес экен да. Сенин көзүңү жакшы сүйлөп, артыңан айда сууну куюп жамандык жасагандар көп көрдүк да ата экөөбүз. Аябай азыр деле көрүп атабыз. Биздин өзүбүздүн замандаштар деле баягы мен эле болоюн, мен эле болсун, мен эле мактап турсун, мен кыйынмын, башкалардын баары туфта дегендерди деле көрүп атабыз да. Бирок жашың өткөндө ошонун баарын айырмалап, анан деп пенде экен деп каласыз экенсиң да. Адамдар, адам деген адам экен да. Адамдын баягы аласы ичинде экен да, жаман. Сыртынан жакшы киши болот аябай. Ички дүйнөсү аябай кандай тар, капкара болгондор көп болот экен. Ошону айырмалап калдым да. Адамдарда мынтип, баягы досторуң да азайып калат экен. Ушундай да. Ошону байкаштырып калдым да, мынтип. Анан адамдын көңүлү гүл да. Эч адамга жаман айтып көңүлүн ооруткум келбейт азыр деле. Анан бирок мынтип мурдагыдай болуп токтоо тартып, мурда дардактап кетчүбүз да, мени бапыраңда болгон ичибизди ачып ийип, момунтип атып тигинтип. Мен атайга да айтам да, атай, сен мактанба. Болгон ичиңе кармап, мындай токтоо тартып, ток пейил болсоң деп айтам да. Кээде баягы түптүз эле ал момундай деп айтып салат да, антпе депчи. Адам көңүлү күн. Ал адам көңүлүн оорутпай эле эме кыл, жаман сөз айтпачы депчи. Анан ошондой нерсеге көндүм.
Жаман айткым келбейт. Негизи ар бир инсан мүнөзү жагынан, табити жагынан, жан дүйнөсү жагынан өзүнчө бир мындай микрокосмос. Анан бир ошентсе дагы адам биз айтат экенбиз, мени ушул жолдошум гана түшүнөт. Мени ата-энем гана түшүнөт. Же болбосо мени мына курбум гана мени түшүнөт депчи. Бирок ошолордун эч кимиси түшүнбөгөн. Эч кимиси дал сиздин жан дүйнөңүздөгү бир кылдарды өзүндөй түшүнбөгөн. Мени түшүнсө бир гана ошол нерсени Кудай гана түшүнөт мени деген нерселериңиз барбы? Бар. Себеби дегенде мен кээде жолдошума деле айтып түшүндүрө албайм да. Ал түшүнбөй коет. Анан кийин баягы сен бара жаш өткөн сайын сенин баягы жакын досторуң деле калбай калат экен да. Сен ага айтып ушундай деп айтып сен түшүнүп кошо сени менен тең бөлүшкөн достор деле калбай калды да. Анан кийин баягы көп учурда биз ошонун баарын ички дүйнөдөгү, ичиңдеги жан дүйнөңдөгү, руханий дүйнөңдөгү баягы эмелерди бир гана чыгармаңа ошо менен айта аласың да. Ошо менен бөлүшө аласың. Анан Алла Таала көрүп турат да кандай экенин. Эми демейде ырчылар бир мындай музыкалык аспапты ала келишчү. Эми бирок сиздин үнүңүз деле өзү музыкалык аспаптардан жанды. Ошол өзүңүз эми көп обондорду чаладыңыз, көп ырларды ырдап жүрөсүз. Жакшы көргөн ырыңызды ырдап бериңизчи дейин десем баарын эле жакшы көрөсүз. Бирок эми атай келгенден кийин могу көрүүчүлөргө бир ырдан ырдап берсеңиз. Мен тиги ушундай да бир ырым бар да. Жандуу мен ырдап калганчы ошону ырдап көрөйүн азыр. Сөзү Анатай Өмүркановдуку «Эне жердин жүрөгү» деген. Ошону. Көп элдерден кыйын кыйла болсун десең улуттуу, кызды сыйла, кыз деген журтуң кусу. Улут жакшы болсун десең кыздарыңды жакшы өстүр. Тарбияла акыл менен, намыс менен термеп жүр. Көктө кайкы учкан кушка, карга чымчык теңелбейт. Жаңа ачылган жашыл гүлдөй, аял улут жүрөгү, эч кимди сүйбөгөндөй, биз аларды сүйөлү. Аланткени алар эне, эне жердин жүрөгү. Ошондуктан түбөлүккө кармап турат дүйнөнү. Аланткени алар эне, эне жердин жүрөгү. Керемет, рахмат. Мунун мен текстине мындай маани бердим да. Анан сиз негизи ушундай тексттерге аябай маани бересиз, Мен себеби дегенде поэзияны аябай жакшы окуйм да, жакшы көрүп окуйм. Анан ошо жакшы ырларды баягы сөз берметин издегендер болот го. Мен ошолордун бирөөсүмүн. Анан жакшы акындардын ырларына көп кайрылам. Анатай Өмүрканов, Сагын Акматбекова, Бактыгүл Чотурова, Надырбек Алымбеков ушулар. Баягы илгерки көз өтүп кеткендер Курбаналы Сабыров. Кийинки кезде ошо Атахан Кожогуловдун ырларына жазып атам. Азыр деле тынымсыз иштөөнүн үстүндөмүн да. Анан сөздү карайм да, маанисин карайм. Канчалык тереңдиги, мен көңүлүмө, жүрөгүмө жаккан, жан дүйнөмө жакын болгон ырлардан кыя өтпөйм. Азыр өзүңүз эми ушул замандын баягы чыгып аткан технологияларын, жанагындай жасалма интеллект деген чыгып атат. Ошол жасалма интеллект ошол музыка дүйнөсүнө, ыр дүйнөсүнө дагы мындай бир таасир этип атат. Мурдагы ырларды ошол жасалма интеллектте сала койсо эле башкача кылып жетпеген баягы октаваларга жетип дегенди жеткизип ырдап атат, керемет кылып.
Анан бул эми мындай кооптуу нерсе эмеспи? Сиз ушундай жасалма интеллектке же дагы башка бир технологиялык мүмкүнчүлүктөргө кайрылайын деген ой жокпу? Жок, андайчы адамдын жан дүйнөсүнөн чыккан чыгармага эч нерсе жетпейт. Интеллект, жасалма интеллект эле бул бир учурда азыр аябай кызык көрүнүп атпайбы? Бир учурда кайра эле угуучу угарман жандуу ырга, жан дүйнөнүн чыгарган күйлөрүнө, ырларына кайрылат. Сахнада жандуу адам ырчы туруп ырдаган башка, анан технология баары башка деген. Ал башка эми баары канча укмуш болуп угулса деле жандуу нерсеге жетпейт чыгармага. Жашоодо баалуулуктар бар да, ар бир адам бул жашоодо бул баалуулукту тутунам деп. Динге кандайсыз? Кудайга ишенүү маселесине кандайсыз? Эми баягы жашы улгайган сайын адам сөздүн ачыгы, мен туулган күнүм сайын бир досум бар, Жеңишбек Төкмакын. Тамашалап чалат, тамашалап чалат. Досум, өлүмгө дагы бир күн жакындашың менен депчи. Анан баягы жаш улгайган сайын баягы мен бул дүйнөгө эмнеге келдим, эртең эмне болом, бул такай ушинтип эле жашай бербейм да деген ойлор келет да. Анан ошондо ошол Кудайга ишенүү маселеси, Кудай менен сүйлөшүү, кандай ыкма менен сүйлөшөбүз? Бирөөлөр намаз менен сүйлөшөт, бирөөлөр чиркөөгө барат экен, бирөөлөр дагы бирдеме кылат экен, йога кылат экен дегендей. Сиздики кандай ушул жак? Мен намаздамын. 2001-де 2001-жылдан баштап намаз окуйм. Аябай такыба намаз көймүн деп айта албайм, бирок намаз сөз окуйм да. Анан кийин ошол динге мындай эме менен терең мамиле кылам. Кудай деп. Анан кийин үйдө ошол сөз ата бабаларга арнап багыштап сөз 4-күнү Куран окуйбуз. Кудай деген кишилерденмин. Себеби Кудайдан корком, сыйлайм. Ар бир адам менимче өлүм жөнүндө баары бир ойлойт болуш керек, маал менен. Ооба. Анан сиз деле кээде ойлойт болушуңуз керек. Ойлойм. Ойлогондо мындай коркуу сезими болобу же кандай сезим болот сизде мындай? Эми коркуу сезим болот, себеби дегенде бүгүн бар эртең жокпуз. Бүрсүнү кандай болобуз билбейбиз да, баары Кудайдын колунда. Маңдайга эмне жазса ошону көрөбүз деген ой менен жашайм. Бирок Алладан айтам, канча жаш берсең да ыраазымын деп. Каныкей эже, мына алдыда жаңы жыл келатат. Баягы календардык бир число өзгөрөт. Баягы эле, мурдагы эле күндөрдөй баягы чыгыштан күн чыгат. Анан кийин кайра батыштан батат негизичи. Бирок эми баары жаңы жыл деген жаңы жыл. Анан баягы сиздин жаңы жылды тосолу деп ырдаганыңызды мен ушу кичинемде, андан кийинки эгемендик жылдарында ушу угуп келаткан бир күйөрмандарыңыздын биримин. Анан ушул жаңы жылга карата гана эмес, деги эле ушул подкасттын соңку бөлүгүндө өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтып туруп, анан ошол жаңы жылды тосолу деген ырды бир ырдап койсоңуз, анан жыйынтыктасак. Ошо мен баягы ооруп атпадымбы, анан ооруп атып ушул бир нерседен кургалдым. Ушу Сардырбек Жумалиев агабыз жазган жаңы жыл тосолу чыкканына 50 жыл болуптур. 50 жылда жарым жылдык, жарым кылым. Анан ошо эмеге тартып алалы дегенде мен ооруп калып бара албай калдым да. Менин ордума сиңдим барып ырдап берип келди. Бул обондун жаңы жыл тосолунун автору Сардырбек Жумалиев, биздин Залкар агабыз, Обончу агабыз, сөз Турар Кожомбердиевдики, ага киши жок азыр. Бирок ошо жаңы жыл тосолуну мен алгачкы аткаруучулардын бири катары айткым келет. Бул обон менен канча ушу кыргыз баласы үйүнө жаңы жыл тосту да. Анан мени көп айтат сиздики деп. Бул меники эмес, бул Залкар агабыз Сардырбек Жумалиевдики. Ошону азыр ырдап берейин.
Жүрөк эргип кагылып, сана жеткиз жаңылык. Кирип келет аздан соң, жаңы жылым жаңырып, жаңы убакыт агылып. Үндү ийик созолу, күлкү менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Жаштардагы карылар, кубангыла барыңар. Жаңы жылдын айрыкча айтып бүткүз жагы бар, айтып бүткүз шаны бар. Бизде добуш кошолу, күлкү менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Алгылар кесени, азырырдын кезеги, солубасын өмүрлөр, со жүрөлү дешели, со жүрөлү дешели. Үндү ийик созолу, бизде добуш кошолу, жаңы жылды тосолу, жаңы жылды тосолу. Бали. 50 жыл болуп турушуну ырдап атканыма. Чоң рахмат сизге. Рахмат Каныке сизге эже, атайы келип бердиңиз, суроолордун баарына чын дилден жооп бердиңиз. Бул жөн гана эки адамдын бир бөлмөнүн ичиндеги суроосу жооптору эмес, бул эми баягы көрүүчүлөр үчүн болуп атат. Анан көрүүчүлөр үчүн өзүнүн жашоосуна бир руханий азык алат деген ойдомун. Чыгармачылык ийгилик, Атайбек ага экөөңүздаргө ошо ден соолук, бакубат өмүр каалайм, бар болуңуз. Рахмат, силерде бар болуңуз. Силерге да ийгилик. Рахмат эже. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.